Эсенсизби? Күндүн орунтуу жана урунтуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айпери Шинкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Кайрадан митинг. Матраимовдун тарапташтары бүгүн дагы чогулушту. UFC күрөштө деле кыздар, эми футболдо да. Кыргыздын кыйын кыздары. Бишкекте жол кирени кымбаттатуу сунушталды. Кайрадан митинг. Матраимовдун тарапташтары бүгүн дагы чогулушту. Давайте, пацаны, на площадь. Макс, а как же деньги? Деньги с деньгами. Какие деньги? Где ваш патриотизм? За идею! За идею! Мамлекеттик бажы кызматынын экс орунбасары Райым Матраимовдун тарапташтары 1-Май райондук сотунун имаратына чогулушту. Алар аны бошотууну талап кылышууда. Бүгүн 20 февралда ага карата чараны тандоо мөөнөтү аяктайт. Райым жегеч, Райым камалсын деп, эми камалганда кайра бошоткула деп түшүнбөйсүң. Иши жок, бир аз акчага алдангандар ойлонгула. Сат! Айтмакчы, журналист Элнура Алканова Матраимовду колдоп келгендер акча алышкан деген сөз негизсиз. Бүт кыргыз элитасын Матраимов каржылап келген деп билдирген. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Это неправильно, что нас обвиняют в том, что мы якобы что-то отрабатываем. Мы ничего не отрабатываем. Мы единственно отрабатываем. Мы только отрабатываем свою совесть. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. UFC күрөштө деле кыздар, эми футболдо да. Кыргыздын кыйын кыздары. Дүйнөлүк кесипкөй футболчулар ассоциациясы кыргызстандык футболчу Айдана Оторбаевага баатыр сыйлыгын ыйгарды. Оторбаева кесипкөй футболчулар ассоциациясынын 2020 жылдагы сыйлыгына талапкерлердин бири катары көрсөтүлгөн. Ассоциация 18 февралда талапкерлердин арасынан жеңүүчүлөрдү тандап, кыргызстандык футболчуга өзгөчө наам ыйгарган. Да ну, спортсмен что ли, красавчик. Давай, задерживать не буду. Спортчу кыз өлкөбүздө пандемия күч алып турганда ыктыярчы болуу менен тобокелдикке барып жардамга муктаждарга кам көргөндүгү FIFPro'нун барагында белгиленген. Өлкөбүздө кыз келиндердин футбол ойноосуна коомдук чектөөлөр жана терс пикирлер тоскоолдук жаратып, бут тосушканы белгилүү. 25 жаштагы Айдана Оторбаева ага карабастан Кыргыз Республикасынын футбол боюнча спорт чебери. Учурда өзүнүн футбол мектебин жетектеп, жаштарды тарбиялап жатат. That's really impressive. Whoa. Just whoa. Bravo. Wow. Бишкекте жол кирени кымбаттатуу сунушталды. Бишкек шаардык кеңеши коомдук транспортто жүрүү акысын көтөрүү боюнча атайын токтомдун долбоорун иштеп чыкты. Долбоорго ылайык муниципалдык автобустар менен троллейбустарда жүрүү акысын 11 сомго, менчик кичи автобустарда жүрүү акысын 15 сомго көтөрүү сунушталды. Жол кире акыркы жолу 2012 жылы кымбаттаганын, андан бери элдин кирешеси өскөнүн, азык-түлүк жана башка товарлардын баасы көтөрүлгөнүн жүйө келтиришкен. Ошондой эле күйүүчү майдын жана унаа тетиктеринин кымбатташына байланыштуу. Январь айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыгышкан. Эгерде ал талап аткарылбаса, иш таштай турганын билдиришкен. Алар 10 сомдук тариф кеткен чыгымды актабай жатканын билдиришкен.